Урматтуу катышуучулары, сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү нерселерге бургум келет, ушуга байланыштуу. Мындан 2 ай мурда маектеримде бул маселеге токтолдум эле, азыр ыңгайы келип турат, андыктан дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул өзгөн айланма жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен ишке ашырылган жол куруу тармагындагы биринчи долбоор болду. Ушундай эле ыкма менен бардык каалоочулар башка альтернативдүү акы төлөп жүрүүчү жолдорду курууга катыша аласыздар. Бул ошол эле Суу-Самыр Арал түндүк-түштүк альтернативдүү жолу, узундугу 115 км, Алматы Кемин Ысык-Көл автожолу 150 км, Бишкек Кемин айланма жолу 105 км, Кемин районундагы Карабулак айылына чыгуу менен пландалган Алматы Узунагаш Кара-Кастек Сураншы Баатыр Кастек Карасай Баатыр автомобиль жолу жалпы узундугу 84,4 км. Жок, бул жактан салат элек десеңиздер, араңыздарда отургандардан болсо, мына Ош шаарынын айланма жолун алсаңыздар болот, 35 км, Ноокатта 12 км айланма жолу курулат. Жана башка дагы бир топ альтернативдүү жолдорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен салууга бергенге даярбыз. Мындан башка дагы альтернативдүү жолдордун долбоорлору даярдалып, аларды ишке ашырууга инвесторлор изделүүдө. Ким инвестор болом десе, биринчи кезекте биз ички инвесторлорубузга басым жасайбыз. Келиңиздер, эгерде каалоочулар болсо, жогоруда айтып өткөн жолдорго катышсаңыздар болот, эртең бергенге даярбыз. Мисалы, Токтогул суу сактагычынын ортосун кесип өтө турган жол салына турган болсо, азыркы жол 80 чакырымга кыскартылат экен. Көпүрө жол салына турган болсо. Ошондой эле Төө ашууда азыркы туннелден 1000 метрге төмөнкү альтернативдүү туннелди куруу аркылуу жолдо жүрүү убактысын кыйла кыскартууну карагандагы бир долбоор бар. Албетте муну ишке ашырууга батынган потенциалдуу инвестор болсо, долбоордун техник экономикалык негиздемесин даярдоо жүктөлмөк. Бирок азырынча андай инвесторубуз жок.